Кыргызстандагы дээрлик бардык проблемалар митинг, ачарчылык жана башка жолдор аркылуу чечилет. Бирок ошол проблемалар чечилгенден кийин жашоо жакшы болуп кеттиби? Кыргызстандагы акыркы митингдердин бирин алсак, оппозиция тараптан президентке каршы митинг өткөрүлдү. Мен эки тарапты тең колдойм. Бирок президент дайым туура эмес же оппозиция дайым туура иш кыла бербейт. Менин оюмда оппозиция президентке караганда элге жакын болуусу керек, элге көп кайрылуусу керек, акырында кичине сабыр кылуусу керек. Кийинки шайлоодо эл өзү шайлап алмак. Митингге кайрылсак, ошол митинг күчөп кетип 2010-жылдагыдай төңкөрүлүш болгондо канчалаган бейкүнөө адамдар курман болду. Мамлекеттин бюджетине канчалаган залалы тийди. Канча жерлер өрттөнүп күл болду. Канчалаган магазиндерди ошол эле кыргыздар тоноп жатты. 6 жыл мурда кыйраган жерлер азыркы күнгө чейин толук оңолой элек. Ошол кандуу күндөр дагы эле унутула элек. Бул күн канчалаган трагедиялардын башталуусу болду. Кээ бир адамдар ошол каргашалуу күндү майрам кылалы деп да чыгышты. Ал күндү кантип майрамдоого болот? Тескерисинче, эскерүү күнү катары десек болмок беле. Ошол 2010-жылы Бакиев эмес, башка бирөөлөр элди ат деп буйрук берген деген сөздөр дагы жок эмес. Демек, ким күнөөлүү? Сенин акең же балаң митингге барып, Кудайым сактасын, кайтыш болуп кетсе, кимди күнөөлөйсүң? Оппозиция митинг уюштурганы туурабы? Деги эле митинг өзү керекпи? Видеонун акырына чейин көргөн болсоң, жогорудагы берилген суроолорго жооп катары оюңду калтыр.